Амансыз ба? Бүгін 105 серия 4 бөлмө. 4 бөлмөдөн турган батирди сиздерге сунуштайм. Бул жагы болсо негизи конок бөлмө. Конок бөлмөдөн баштадым. Кондер коюлган, айлана тегереги обойлонгон, люстра коюлган. Бул жагы балкон. Балкон. Биз азыр аэропорттобуз. Могу жерде мектеп бала бакча бар. Маршрут каттам, такси каттам абдан ыңгайлуу. 105те балкон 2 балкон болот да. Мен конок бөлмөдөн баштадым деп айттым. Бул жагы болсо сырткы эшик, темир эшик, бурун эшик. Бул жагы ажаткана. Бул жагы болсо ашкана. Газ, свет, суу, отопление бүт бардыгы центральный. Терезелер пластик. Кышындасы жылуу, жайындасы салкын. Эшиктердин баары жакшы. Конок бөлмөнү тааныштырдым. Сырткы эшик, темир эшик, бурун эшик. Бул жагы болсо жуунуп тарануучу бөлмө. Аристон коюлган, айлана тегереги кафелденген, ыссы муздак суу бар. Бул экинчи бөлмө. Экинчи бөлмө бул спальный бөлмөсү. Мебелдер жакшы. Бул жагы экинчи балкону. Экинчи балкон. Биз аэропорттобуз деп айттым. Мына аэропорт. Оштогу аэропорт. Но баягы Кенжекул, Кара Сууга түшүп кетти. Кенжекул боло эле ушундай болсо керек. Экинчи бөлмөнү тааныштырдым. Жалпысы 4 бөлмөдөн турат деп айттым сиздерге. Бул жакта болсо жуунуп туранчу бөлмө. Бул жагы сырткы эшиктердин катарынан мына 3-чү бөлмө. 3-чү бөлмө балдардын бөлмөсү. Кенен, обойлор жакшы, потолок жакшы, эшиктер жакшы, ипотека жолу бар, 74 квадрат метр, багасы келишим баада. Бул жагы кладовка. Баягындай банкалар бул жак коесуз. Бул 4-чү бөлмөсү. Бул жерде балдардын бөлмөсү кылып койсоңуз болот. Терезелер жакшы, терезелер пластик, отопление жакшы дедим. Бүт центральный. Мебелдер муну калат экен. Акчасы келишим баада 74 квадрат метр, балкондор эсептелген жок. Бул жерден да көргөзөт өтөйм. 1, 2 бөлмө, 3 бөлмө, жуунуп тарануучу 4 бөлмө, ашкана, ажаткана, сырткы эшик, темир эшик, бурун эшик. Бул жагда таза тыкан, сонун адамдар жашайт экен. Көз тийбесин, алган адам утулбайт. Ипотека жолунда одобрение алгандар. Азыркы 4 бөлмөлүү батирдин дарегине токтоло турган болсок, биз Ош шаарындабыз, тактап айтканда шаарга карайт, аэропорттобуз. 7-чи дом болуп калат. Мектеп бар, бала бакча бар, маршрут каттам жакшы, машина койгонго жай кенен, адамдар эс алуучу жай дагы абдан ыңгайлуу. Сонун тынч жер. Аэропортко жакын, шаарга жакын, бүт